кыялбайышына мына кечээ эле биринчи ушу Сузак районундагы бир бала бакчадагы тарбиячылардын ошо кичинекей наристелерге көрсөткөн зомбулугун көрдүк да. Анан ошол алыскы жерлерде ошол балдарды бага турган балдардын баягы мындай ишенип берилген жерде ошондой мамилени кандай түшүнсө болот, ошол жактарга сиздер министрлик көз салып карап тура алабы ушул окуя жөнүндө? Бул балдардын укугун албетте биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги карайт. Ал эми Сузакта бала бакчада болгон окуя боюнча ал билим берүү мекемеси болгондуктан бүгүнкү күндө билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ал киши кызматтан бошотулат деп кечээ министрибиз айтып өтпөдү. Эми ал жерде да укук коргоо органдары өзүнүн ишин жүргүздү. Анын ата энелери менен дагы ошол жерде иштеген жарандар баягы биздин кызматкерлер менен да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бул боюнча негизинен бул билим берүү министрлигинин контролунда. Ал эми кечээ күнү Ноокенде болуп кеткен атасы кызын чыбык менен бетке чаап ушунчалык бул эми мен зомбулук көрсөтүп атпайбы? Ошо элге абдан жаман таасир калтырды да. Албетте анысыны баягы кыргызда айтмакчы эрди катын урушкан жерде балдарынан чыгарган бул эң төмөнкү иш да. Баягы эми кыргызбыз го. Бирок ошол жерде бул жолдошу менен келинчеги таарынышып, келинчеги өзүнүн чоң кызын алып ээрчитип чыгып кеткен экен. Анан ошол түндө чалып алып, ал видеого тартып, мына мен монтип балдарды сабайм деп айтып атпайбы, энеңе окшошкон депчи. Анан бул боюнча ошо Ноокен райондук ички иштер бөлүмү баарын изилдеп, ошондой эле биздин социалдык камсыздоо министрлигинин ошол жериндеги башкармалыбыз да социалдык кызматкерлер менен биргеликте баягы турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар категориясына кирип калды да. Алар үй бүлө менен атайын иш жүргүзүлүп жатат. Тиги жаранды менен аны ички иштер бөлүмү өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат дейиштүү. Бүгүнкү күнү ал киши кармалып, бул деген окуя 27 ноябрда болгон күн экен. Жакын эле болду. 27 ноябрда болуп, ошо келинчеги барып ички иштер бөлүмүнө өзү арызын жазган экен. Анан бүгүнкү күнү кечээ күнү баягы сыртка чыгып кеткен, бирок болгон иштердин баарын буга чейин иш жүргүзгөнбүз бар. Бирок ушул жерден баары бир эме да, азыркы жашоо шарттарына, үй бүлөлүк жашоонун барк басып түшүп кеткени, аялдын эркектин аялга болгон мамилеси өтө начар деңгээлин көрүп атпайбызбы биз? Себеби алар өздөрүнүн маселесин бири менен чечпей, балдар аркылуу балдарга зомбулук көрсөтүү менен чечип атпайбы? Анан сиздердин министрлик баягы социалдык ошол мындай кандай десем маселеси бар, ошо балдарга зомбулук көрсөткөн, мейли ата энеси экөө тең болгон күндө дагы зомбулук көрсөтүп аткан болсо, ошону эсепке алып, ошолорго бир тарбиялоо дейбизби, же болбосо жөн эле элементардуу балдарга зомбулук көрсөтпөө тууралуу мындай бир акыл насаат айтып, бир ушундайга чейин жетип калдык го дейм да. Ата эне болгондорго акыл айтып кереги жок деңизчи, өздөрү балалуу болуп атса. Бирок себеби жанакы деңгээл ошону көрсөтүп атпайбы? Себеби балдарга зомбулук көрсөтпө деп айтышка туура келип атат да кээ бир ата энелергечи. Алар ата эне болгонго даяр болбой туруп, балалуу болуп алып атышат, анан зомбулукту балдарына чыгарып атышпайбы? Анан ушул тарапта бир жаңылык, эмне, кандай бир демилгелер болуп атат? Кандай бул тарапта бул акыркы жылдары аябай терс көрүнүш болуп кетпеди? Көп утур эле чыгып, ошондуктан бул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун тапшырмасы менен атайын жаңы үй бүлө кодексин иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилген министрликке. Ал жерде баягы кыргыздын салттуу адаттарын киргизүү менен тарбиялык жагын күчөтүү боюнча тапшырма берилген. Анан мунун үстүндө бүгүнкү күнү министрлик иштеп жатат. Ошол коюлган тапшырмаларды, жанагы салттуу нерселерди, биздин кыргыздын өзгөчөлүгү болгон менталитетибизге жат нерселерге карата, болуп жаткан нерселерге карата бир кандайдыр бир деңгээлде чара көрүү боюнча, аларды болтурбоо боюнча ошондой атайын беренелерди киргизүү боюнча тапшырма берилген. Анан мунун үстүндө иштеп атабыз. Жакын күнү бул долбоор даяр болгону калды. Баягы бизге коюлган тапшырмалар кандай көрөбүз, ошолор негизинде ошол эле учурда баягы биздин өзгөчөлүгүбүз, улуттук өзгөчөлүгүбүзгө жараша болгон нерселерди киргизүү менен ошол эле учурда баягы
ааламда болуп аткан нерселерден алыстабайлы, баягы илгеркиге кайтып келбестин аракетинде ошол жаңы бир үй бүлө кодексинин долбоору дайындалып жатат. Жакын күнү кароого киргизилет. Анан ал кароого гана эмес, баягы долбоору жактырылгандан кийин атайын коомдук угууларга да коюлат, обсуждение, баягы талкууга да коюлат. Андыктан бул жаатта ушундай иштер жүрүп атат. Анан өзүңүздөр билесиздер, баягы атанын ролун коомдо баягы маанилүүлүгүн эскертүү жаатында март айында атайын аталар күнү болуп аныкталган былтыр. Анан ошонун үстүндө дагы атайын бизде негизи үй бүлөнү өнүктүрүү, баягы зордук зомбулуксуз үй бүлө деген сыяктуу программалар бар. Ошол жерге кошумча алымчалар берүү менен бүгүнкү күнү алда нерсе каралып атат. Атайын министрлер кабинетинин төрагасынын баягы мыйзам кабыл алынгандан кийин токтом чыккан, ошонун негизинде иш чаралар иштелип чыгып атат. Эми ага дагы баягы биз бир-эки иш отуруп эле иштеп чыкпайт. Атайын ушул жаатта иштеп жүргөн көп жылдан бери коомдук ишмерлер да бар, расмий баягы мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү дагы бул жаатта баягы өзүнүн жумушчу топтор ошону карап мекемелердин сунуш пикирлерин алуу менен иштеп жатышат.